Biz буга чейин Аллах Таалага хамд айтуу боюнча сабактарды өттүк. Эми демек биздин жүрүм турумубуз хамд айтуу менен болгон болсо, анда дагы биз күнүмдүк жашоодо кантип Аллах Таалага хамд айтабыз, кантип Аллах Тааланы арулайбыз, даңктайбыз дегенде, мисалы бир жакшылык, көңүлгө жаккан нерсени көрсөк дагы хамд айтышыбыз керек. Ал эми көңүлүбүзгө жакпай турган нерсе болсо дагы биз хамд айтуубуз керек болот. Мына ушул шарт болот. Анткени билесиздерби, жамандыкты берген дагы биздин абалыбызга жараша, ахвалга жараша, аракетибизге жараша ахвал берген дагы бул Аллах Таала болот. Ошондо дагы биз Аллах Таалага хамд айтпай турган болсок, андан эки эсе көп келиши мүмкүн. Ал эми жакшылык нерсе болсо, ошол нерсеге хамд айтуу менен биз ошол жакшылыкты эки эсе көбөйтүп алышыбыз толук мүмкүн. Анткени лайн шекертим да азейтанакум. Эгер шүгүр кылган болсок, биз эмне кылабыз? Эки эсе, үч эсе көбөйтүп алабыз. Аллах Таала берекесин берип коет. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринде көптөгөн хадистер келет. Ушул хамд кылуу боюнча. Эми биздин жүрүм турумубуз эле хамд кылуу болушу керек. Айша энебиз айтат: "Иза ра'a ма юхиббу qala", эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн көңүлүнө жаккан бир нерсени, өзү жактырган бир нерсени көрүп калган болсо, анда ал мынтип айтат эле дейт: "Алхамдулиллахиллази би ни'матихи татимус салихат". Аллага мактоолор болсун. Бардык мактоо ага гана. Бүткүл жакшылыктардын бүт баары Аллах Тааланын неаматы менен толукталат. Кандай гана сонун дуа. Эгерде жакшы бир нерсе көрүп калган болсо, мына ушинтип айтат эле: "Алхамдулиллахиллази би ни'матихи татимус салихат". Ал эми хадистин уландысында "Иза ра'a ма юкраху", эгерде пайгамбарыбыз өзүнүн көңүлүнө жакпай турган бир нерсе көрүп калган болсо, анда кале пайгамбарыбыз айтат эле: "Алхамдулиллахи аля кулли хал". Ар дайым Аллах Таалага мактоо болсун. Кайсы жерде болсо дагы, кандай абалымда болсом дагы Аллах Таалага мактоо болсун. Мына ушул дуаларды айтчу эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде көңүлүбүзгө жаккан нерсени көрүп калган болсок, жакшы бир нерсени көрүп калган болсок, анда алхамдулиллахиллази би ни'матихи татимус салихат, мына ушинтип айтышыбыз керек. Ал эми көңүлүбүзгө жакпай турган бир нерсени көрүп калган болсок, жек көрө турган нерсени көрүп калган болсок, алхамдулиллахи аля кулли хал. Ар дайым Аллах Таалага мактоо болсун деп мактоо айталы. Мына ушул дуаны ар дайым айтып жүрүшүбүз керек. Урматтуу мусулман бир туугандарым.